Жок, бул мыйзам долбоору бардык эмполорго багытталбаш керек. Бизде мен мурда да өзүм оюм билдиргем. Бул мыйзам долбоору чеки, аны бардык эле эмполорду бир кучага салып, жанагынтип булардын кереги жок, булар инагенттер деген туура эмес. Ал эмполордун, өкмөт уюмдардын бизге пайда алып келип аткан, көп проекттердин үстүндө иштеп аткан, биз эң кыйналып аткан мезгилде көп жардамдарды берген программалар менен келип, ошол жагын дагы караш керек. Ошон үчүн мен бул мыйзамга азыр чындап кайрадан иштелип, жакшы иштелип келбесе колдой албайм. Лидерибиз бар, бул боюнча сүйлөшүүлөргө каршы деп эмне кылабыз, ооба. Негизи бул мыйзам боюнча сиздин пикириңиз кандай? Каршы пикирлер айтылып атат, сындар айтылып атат. Мен дагы каршымын бул. Себеби мындайда бар тартипсиздер уюмдар ичинде бар. Бардыгы жакшы десе туура эмес. Көп, например, мына арабский фонддор бар, кандай жардамдар берип атат. Бизге поликлиникалар ачып берип атат, мектептерден жардам, бала бакча дегенде суу, таза суу деп. Ошон үчүн мен алысмын бардыгы жаман деп, но бардыгы жакшы дегендер эми алыспыз. Жаманга өзүбүз эмнелер бар, органдар ошолор карайт да. Мен каршымын. Мыйзам долбоору НКОлорго ошол мыйзам долбоору канчалык деңгээлде Кыргызстанга керек, анан эмне үчүн мыйзам долбоору көтөрүлүп? Кыскачасы, мен 2020 жылдын октябрдын аягында өкмөткө вице-премьер министр катары социалдык маселелер боюнча иштеп калдым. Эми 100 күндө иштеп калдым. Ошол убакытта деген биздин именно социалдык маселелерге бейөкмөт уюмдардан келген жардамдын немеси көлөмү ушунчалык чоң экенин көптөгөн депутаттар билбейт да. Өзгөчө именно социалдык жактан маселелер боюнча. Ошондуктан мен бул мыйзамга каршымын. Эмне үчүн бул кайра эле демилгеленип, кайра эле көтөрүлүп атат да? Мында мурундагы Эми ар бир жогорку кеңештин депутатынын өзүнүн жеке пикири бар да, ой пикири бар, шайлоочулары бар. Мүмкүн ага бирөө кайрылып жатса аткарат да. Биз деле мен канча мыйзамдарды биз деле демилгелеп жатпайбыз. Бирок бул жерден мен ойлойм, депутаттардын көпчүлүгүндө канчалык көлөмдө жардам берилип, ошол социалдык жактан канчалык көлөмдө жардам берип жаткан толук буну биз өлчөй албайбыз да. Канча миллионбу, 100 миллионбу, миллиардбу экен, ошол так анализ жок болгондуктан көбүндө ошол жактан мындай мен ойлойм, мындай маалымат азыраак болгондуктан түшүнбөй жатышат болуш керек депчи. Ошол учурда эл аралык уюмдар, жарандык активисттер коңгуроо кагып кайрылуу жасоочубайбы? Анан депутаттар, демилгечилер ошол сунушту кайсы бир деңгээлде эске алыш керекпи, эске алабы? Мен ойлойм, бул коомчулуктун ой пикирин деле депутаттар эске алышат да. Анткени биз шайлоочуларыбызга таянабыз да. Шайлоочулардын ой пикири. Эгер депутат ошол маселени терең изилдеп түшүнсө, ал өз ой пикирин эми сессияда пленардык отурумда айтат да, негизи. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө бул мыйзамга каршылардын да саны, макул болгондордун да санын көрүп жатпайсыздарбы? Анткени деген саясатташтырылып атат да. Именно бул саясатка аралашкан уюмдар бар. Биздин ички иштерибизге аралашып атат деген нерселер бар да. Бирок бул жерде бул уюмдардын астына эмне кирип калат? Бул уюмдардын астында эми жалаң гана батыш уюмдары эмес. Бул деген ошол эле Саудия Аравиядан келген. Мисалы мен атамдын кичи мекенинде деген фактар салынып жатат. Бул ошол мыйзамда кирип калат. Ошол нерселерде, ошол жанакы международный организацияларда, НПОлор, неправительственный организацияларда жардам берип жаткан, ошол кирип калса, анда региондордо салынган фактар деле мыйзам салындыбы деген суроо тууп калат. Бул бир. Мен чисто социалдык жагын карап атам да. Канча мамлекет тарабынан берилбеген жардамды, канча чыртыктарды ошол уюмдардын өкүлдөрү ошол каражаттын аркалары менен чет өлкөдөн келген жардам берип жатышат да. Бирок саясат жагына аралашкан болсо, ал жагын мен ойлойм, анысы эле УКМК көзөмөлгө алышат да. Анысы эле карай алышат да. Мыйзам барбы, жокпу, алар анысы эле көзөмөлгө алышат болуш керек. Жаңы мыйзамдын кереги эле жок анда, э? Сиздин оюңуз боюнча? Менин жеке пикиримче, бул мыйзамда эле кереги жок болуш керек. Анткени именно вице-премьер катары иштеген адам катары мен ошол убакта деген
кыйын убакытта биз иштеп калдык да. Ошол переходный убакыт болуп атканда ошол уюмдардын өкүлдөрү менен да жолугуп мен ушунчалык таң калгам да. Канча бир топ өлчөмдө чоң каражаттар мамлекетке именно бейөкмөт уюмдарынан келет экен да. Бизде болсо ал нерсе изилдөө болбогондуктан, экономикалык жактан мамлекеттин канча жумушун аткарып жатышат. Ошол нерселерди изилдөө жок болгондуктан көлөмүн көпчүлүк адамдар түшүнбөйт, так айта албагандыктан түшүнүшпөйт болуш керек деп ойлойм да. Эртең комитеттен каралат экен. Биринчи окууда мен өзүмдүн оюмду, өзүмдүн пикирим билдиргенмин. Мен мурда да ушул мыйзамды колдоо иретинде жазылдым эле. Ал жерде мен эмнеге болуп, ал жерде 2 пункт менен макул болгон. Биринчи, келген акчалар көзөмөл болуш керек. Биринчи, экинчи, ошол акчанын чыгашасы көзөмөлдүү болуш керек. Себеби бизде ар кандай экстремисттик уюмда бар. Ошо агымдарга кетпеш үчүн ал мамлекетке ачык берип коюш керек. Мен ушуга эки принципти мен туура көздөйм. Анан чыгып кеткенин себеби башка көп нерсе жазылып калган. Өтө көп мындай талаптар да. Мисалы аудит текшериш керек экен. Аудит текшерген кереги жок, бул деген частный организация. Аудит деген бюджеттин акчасын текшерет. Прокуратура текшериш керек деген, ал эмнеге текшерип атат? Ошондуктан мен өзүмдүн пикиримди алдым, мен мыйзамдын демиге чыкканмын. Мен бул мыйзамга каршы болом. Негизи эле бейөкмөт уюмдардын Кыргызстанга алып келген пайдасы же зыяны жөнүндө кандай баа бере аласыз, айта аласыз? Эми бейөкмөт бизде компаниялар керек. Бул бир эле мисалы өзү иштеген жок. Бул китеп басып атат, маданиятка салым кошуп атат, жана зомбулукка күрөшүп атат, балдарга жетим жардам берип көп пайда жактары бар да. Муну туура пайдаланыш керек. Туура пайдаланыш керек. Бул мыйзам долбооруна каршымын. Бул мыйзам долбоору кабыл алынбаш керек. Анткени бул башка өлкөдөн көчүрүлгөн, Орусиядан. Ошондуктан эми бизде ушу жогорку кеңеште дайым эле ушу тыйыш керек, чектеш керек деген эле мыйзам долбоорлору, демилгелер болуп атканы өкүнүчтүү. Бирок биз фракциябыз менен бул мыйзам долбооруна каршы добуш беребиз. Анткени бул абдан кооптуу. Бул бир эле жанагындай адам укуктары же демократияга байланышкан эмес, сөз эркиндиги байланган. Биз мисалы азыр дыйкандарга тамчылатып сугарууну үйрөткөн дагы ошол ЮСАИДтин ар кандай долбоорлору бар. Бир эле мисал. Тигүүчүлөрдөн баштап бардыгы. Мына ооруканаларга барсаңыз, мына саламаттык сактоо министри болду бул жерде. Жанагы балдардын дарыларын сактай турган музаткычтар, холодильниктер. Ошонун бардыгын ар кандай бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен алынган. Эгерде жок ошонун бардыгын ошондой жардамдардын кереги жок. Биз өзүбүз эле мындай жашайбыз десе, анда ошол чыгымдардын бардыгын ошо демилгелеген депутаттар өздөрү төлөп берсин жанынан. Ошонун бардыгын. Анда биз макул болуп ошону кабыл алып берели. Эми туура эмес да негизи. Мурдагы чакырылыштан мына четке какканбыз. Менимче бул мыйзам долбоору өтпөйт. Туура эмес. Биз кичине дүйнө менен башка өнүккөндөр менен иштешебизби же мындай коктуда өзүбүз эле жаманап алып жашайбызбы? Ошон үчүн бул мыйзам долбооруна каршымын. Мен материалдар менен пока тааныша элекмин. Тааныштырууну айтам силерге. Качан сизге берилди? Бизге комитет болот, ошого даярданып келгем. Качан берилди эле сизге материалдар? Материалдар 5-күндө келген. Биз комитет берилди. Комитет болот да. Ну, я полностью не изучала, но я слышала закон о ПНКО. Ну, будем завтра, получается, в Конституционный комитет, наверное, да, первое чтение будет обсуждать. Ну, будем изучать, а потом уже будем давать свою оценку. А вот вы знаете, что есть ответственность за цитирование МКО и вообще вот если вы будете присутствовать на этих, есть какая-то ответственность, если вы будете присутствовать на их мероприятиях? Ну, в любом случае, после первого чтения же он выйдет на палату, уже полное обсуждение, более такое доскональное обсуждение будет на палате. И каждый депутат уже будет вносить свои предложения, говорить свое мнение. Ну а в целом, как вы вообще смотрите на эти проекты? Потому что есть же очень много НКО, которые помогают социальным, да? Больницам, школам. Да. Это, безусловно, у нас очень много хороших организаций, которые помогают и помогали. Нашим женщинам помогают, да, вот одиноким женщинам. В принципе, мы не против НКО.
Просто единственное, я полностью, честно говоря, я полностью не изучила. Я так поняла, что они там пишутся в законе об отчете, да? Вот. Наверное, скорее всего, это будет обсуждаться. Давайте послушаем, а потом уже я уже сама тоже изучу, а потом на палате уже будем давать свои предложения. А так мы всегда поддерживали НКО.